Санарип айымдар 2022-2023 жылдар аралыгында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарын камтыган Санарип айымдар аталышындагы долбоор ийгиликтүү ишке ашты. Аталган долбоордун негизги максаты бул кыз-келиндердин IT жана санариптик, ошондой эле лидерлик жана коммуникациялык жөндөмдөрүн жакшыртуу аркылуу алардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жана укуктарын кеңейтүү болуп саналат. Бир жыл ичинде долбоорго кабыл алынган 15 жаштан 34 жашка чейинки 180 кыз-келиндерге өздөрү тандаган IT жана санариптик курстар боюнча окутуулар уюштурулду. Жыйынтыгында 3 облустан 180 кыз-келиндер IT жана санариптик курстардан сырткары лидерлик жана коммуникация боюнча атайын тренингтерден өтүшүп, өздөрүнүн жөндөмдөрүн жакшырта алышты. Мындан сырткары IT жана санариптик багыттагы бизнес чечимдерди сунуштаган мыкты идеялардын конкурсу уюштурулуп, уткан 4 команда өздөрүнүн бизнес пландарына каржылоо алууга мүмкүнчүлүк алышты. Бүгүнкү күндө долбоорго катышкан 180 кыз-келиндердин 50% жумуш менен камсыз болушту. Санарип айымдар долбоору Россия Федерациясынын каржылык колдоосу менен Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоору алкагында Юзов Ош коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылды.